Жашоом акырындап бурап жатканын алгач жүрөгүм сезди. Сырттан баары кадимкидей көрүнгөнү менен ичимде түшүнүксүз бир караңгылык жайылып бара жатты. Бизнесим артка кетти. Канчалык аракет кылбайын бир нерсе токтотуп тургандай. Акча эмес, башка нерсе. Көрүнбөгөн, бирок басып турган оордук. Түн болсо мен үчүн сыноо эле. Көзүмдү жумсам эле быжыраган курттардай кыймылдаган кара элестер жанымды ороп алчу. Алыстан болсо эски адамдардын элестери, бири кетип, бири келип. Мен аларды тааныбайм. Бирок алар мени карап тургандай сезилчү. Уктай албайм. Уктасам түш. Ар кандай түшүнүксүз жүрөктү эзген окуялар. Күндүзү болсо денем мага баш ийбей койду. Буттарым оорлошуп, ар бир кадам жүк көтөргөндөй. Дем жетпейт, жүрөгүм дүркүрөйт. Мен жашмын го, деп өзүмдү сооротом, бирок денем башка нерсени айтып жаткандай. Акыры чыдабай доктурга бардым. Анализдерден кийин врачтын көз карашы өзгөрдү. Ал бир нерсени жашырып жаткандай болду. Эми Кудай берген сыноо бул, деди акырын. Кыйын болсо чал. Колдон келген жардамды беребиз. Үйгө келип кагаздаштым. Диагноз жана анын астындагы саптар. Менин өмүрүм 5-6 ай гана калды дегендей. Ошол түн мен үчүн бүтпөй койду. Жүрөгүм оор, акылым туманда. Балдарым, алардын жүзү көз алдымдан кетпейт. 2 күн бою бул кабарды кабыл ала албай жүрдүм. Жашоом токтоп калгандай. Андан кийин бир ой келди. Мен бекеринен үйрөнгөн эмесмин. Сигон, энергия, жарык менен караңгылыктын күрөшү. Бул ооруну жеңем, дедим ичимден. Бул кара энергия. Мен аны кууп чыгам. Көнүгүү жасай баштадым. Бирок жүрөгүм ооруп турганда оюңду токтоо мүмкүн эмес экен. Оюм чаржайет. Коркуу кайра келет. Элестер кайра жанымда. Акыры чыдабай калдым. Баарын таштадым. Кыбланы карап отуруп намаз окуганга да күчүм жетпеди. Жөн гана саждага жыгылдым. Жана ыйладым. Катуу бүт ичимдеги оорду чыгардым. Бир сөз гана айттым. О Аллахым, жардам берчи. Ошол көз жаш менен ичимден бир нерсе өзгөргөндөй болду.